карлуу тоо, күн нуруна бөлөнгөн токойлуу айлана, ташкындап аккан дарыя. Мына ушинтип күнөстүү Кыргызстанды көкүрөк керип мактайбыз. Бирок ошол кооз, уникалдуу, кайталангыс жаратылышты коргоо жоопкерчилигин жүрөк менен кабыл алып, көкүрөк менен сезе алдыкпы? Албетте жок. Мына ушундай бутка оронуп чалынган желим баштыктар бүтүндөй шаарды дагы, айылды да каптап кетти. Эл булсо буга кайдыгер карайт. Себеби бутка чалынып жаткан баштыктарга көнүп да калган. Биз үчүн дагы бул нерсе такыр өөн көрүнбөй калды. Бирок чет элден келген конокторго бул кандай таасир калтырат? Ушуну ойлондукпу? Ооба, желим баштыктар бекер. Аларсыз базар, дүкөн, той аштардагы кадимки турмуштук процесс өтпөй калды. Бирок мына ошол арзан, арзыбаган баштыктар жаратылышка зыян келтирип, экосистеманы бузуп жатат. 200 жылга чейин чирибей жер кыртышына, айлана чөйрөгү зыян тийгизери эп аныкталган. Келечек ээлеринин ден соолугу чың болуп, жер суу таза болсун десек, бул маселеге өтө дыккат мамиле кылуу зарыл. Тагыраак айтканда, желим баштыктан баш тартуу керек. Бул баарыбыздын колубуздан келет. Анткени желим баштыкка альтернатива бар. Ал кайсы десеңиз, мындай кагаз же чүпүрөк баштык. Мына ушундай экологиялык материалдардан жасалган баштыктарды колдонуп, табиатты таза сактоого жардам бере алабыз. Жаратылышты коргоо бул биздин жоопкерчилигибиздеги иш экенин жүрөгүбүз менен кабыл алып, экологиялык таза жашоого өтөлү.